Пайгамбар саллаллаху дуа кабыл боло турган бир убакыттарды дагы камтып өткөн да. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи эмне дейт? Эки азандын ортосунда дуа кабыл болот деп айткандыгы. Мисалы, караңгы түндүн акыркы үчтөн бир бөлүгүндө Эки азан деген мисалы кандай бешимден асырга чейинби же? ооба, эки азан дегенде мисалы багымдаттан пешинге чейинки, пешинден асырга чейинки деген маани эмес. Бул деген сөз эки азан дегенде азан менен каматтын аралыгында. Имам азанчы азан айткандан кийин имам намазга камат айтып турганга чейинки аралык дуалар кабыл боло турган учур деп айткан. Мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху эки сажданын арасында дуа кабыл болот деп айткан. Дагы кале пайгамбар эки тавафтын ортосунда Сафа менен Марван таваф менен Сафа Марванын ортосунда дуа кабыл болот деген. Кала берсе, шайтанга таш аткан учурда эки таштын аралыгында дуалар кабыл болот деп пайгамбар айтат го. Бул бир караган адамга кандайдыр бир эки ибадаттын ортосунда сыр бар сыяктуу. Бир караган адамга эки ибадаттын ортосунда сыр бар сыяктуу. Мына ошондой эле пайгамбар ошондой айткан. Орозо кармаган адамдын дагы дуасы кабыл болот деп айткан. Себеби бул биринчи күнкү ибадат менен экинчи күнкү кармала турган ибадаттын аралыгындагы бир убакыт болуп аткандыгы үчүн. Демек, дуалар сөзсүз кабыл болот. Жана ушулардын ичинде дагы дуаларыбыз сөзсүз кабыл боло турган, батыраак кабыл боло турган бир учурду десек, жогоруда айткан убакыттарга биз аракет кылуу керек. Мына ошондой эле жамгыр жааган учурда дагы дуа кабыл болот деген. Эмнеге? Себеби пайгамбар башка бир хадисте айтат, ар бир жамгырдын тамчысын Аллах Таала периштелер алып түшөт деп айткан да. Мына ошондой эле азыркы демек жамгыр менен Кудай Тааланын рахматы кошо жаап аткандыгынын дагы бир мааниси, белгиси болгондой эле, Алланын рахматы жаап турган ушул ыйык Рамазан айында дагы дуалар сөзсүз кабыл боло турган айлар. Мына ошондуктан мусулман адам ушундай чоң бир мүмкүнчүлүктөрдө ушул Аллах Таала дуаларыбызды кабыл болот. Бардыгыбыз дуага муктажбыз. Тилектерибиз бар, максаттарыбыз бар. Ошол тилектерибиз орундалыш үчүн сөзсүз түрдө ошол нерсени аткарыбыз керек. Дагы бир дуага кабыл боло турган дагы бир алымдарыбыз айткандай эле, дуа кабыл болууга жеңил мүмкүнчүлүк, балким дуанын тез кабыл болуусуна дагы бир кыла турган амал эмне десе, сен өзүңдүн жакындарыңа, жакшы көргөн адамдарга, башка адамдарга дуа кылганды унутпа деген.